Assalamualaikum. Mekendeshler, bizde ошол эркектер үчүн супертеке, кучала, медвесила бар. Бул неге жакшы десеңиздер, простатит, тез түшүп калган, бошошуу ушул эркектерге күч кубат берет. Ошондой эле бизде арык адамдарга дагы ушул беш кошонго жакшы жардам берет. Бизге 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейин чөзүп берүүчү төшөктө өтө жакшы бул маздар бар. Биз Москва, Кыргызстан бойлоп доставкалар бар. Бизге кайрсаңыздар дагы түшүнүп жакшы маалымат беребиз. Кайрылыңыздар. Кылмыш жаза кодекстин опузалап талап кылуу беренеси менен чек саналып кармалган оператор Калыс Ашырбаев 20 ноябрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди 5 ноябрда Бишкектин 1 май райондук соту чыгарганын сотко катышкан укук коргоочу Азиза Бирасулова билдирди. Ички иштер министрлиги 2016-2017 жылдары соц тармактарда жарыяланган аудио жазууларды шантаж кылып таратып, жогорку кеңештин депутаттарынан акча талап кылган адамдар кармалганын маалымдаган. Министрликтин маалыматына караганда алар 3 ноябрда $2000 алып жаткан тапта колго түшкөн. Бул иш боюнча Мир 24 KG порталынын директору Санарбия Сатыбалдыева жана ушул эле медианын оператору Калыс Ашырбаев кармалган. Кош бойлуу журналист Санарбия Сатыбалдыева 4 ноябрда тергөөчүнүн эч жакка кетпөө тууралуу токтомунун негизинде бошотулду. Ал жаз айынан бери Бишкекте жашап жаткан, ага чейин Жалал Абад шаарында Аймак, Взгляд гезиттеринде жана жеке менчик Чолпон ТВ телеканалдарында кабарчы болуп иштеген. Соц тармактарда бийлик өкүлдөрүн сындаган билдирүүлөрдү жазып жүргөн. Булак Азаттык. Өкмөт Кыргызстандан сыртка буудай ташып чыгууга убактылуу тыюу салды. Кыргызстандын айыл чарба товарларын айрым түрлөрүн, анын ичинде ташып чыгууга министрлер кабинети убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлады. Аталган чечим өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана азык-түлүк товарларына рыноктук бааларды турукташтыруу максатында кабыл алынганы айтылды. Токтом менен төмөнкү иш-чаралар белгиленген. Кыргызстандын айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынан тышкары ташып чыгууга, экспорттоого, реэкспортту, транзитти, ошондой эле министрлер кабинети тарабынан көрсөтүлүүчү гуманитардык жардамды кошпогондо 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу тиркемеге ылайык белгиленсин. 2022 жылдын 1 ноябрынан тартып 31 декабрын кошо алганда Кыргызстан аймагынан тышкары ээпке мүчө эмес мамлекеттерге буудай унун ташып чыгууга 100 000 тонна көлөмүндө сандык чектөө белгиленсин. Кыргызстандын аймагынан тышкары ээпке мүчө эмес мамлекеттерге ташылып чыгуучу буудай унуна карата экспорттук квоталардын көлөмдөрүн экспорттоонун бажы жол-жобосуна ылайык тышкы соода ишинин катышуучуларынын ортосунда бөлүштүрүүнүн эрежелери тиркемеге ылайык бекитилсин. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн 7 күн өткөндөн кийин күчүнө кирери айтылды. Булак Спутник KG. 1 январдан тарта тамеки канча сом болору белгилүү болду. Министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында бир катар тамеки жана электрондук тамекилердин минималдуу чекене баалар бекитилди. Мындай чечим калктын саламаттыгын чыңдоо жана никотинди камтыган тамеки заттарын колдонууну азайтуу максатында кабыл алынды. 2023 жылдын 1 январынан тартып төмөнкү чекене баалар белгиленет. Чыпкасы фильтр бар тамекилер жана чыпкасы жок тамекилер 100 сом өлчөмүндө. Цилиндр жылытылган тамекилер бар буюмдар 100 сом өлчөмүндө. Бир жолу колдонулуучу электрондук системалар бир дегене 250 сом өлчөмүндө. 2024 жылдын 1 январынан баштап 300 сом. Электрондук тамекилер бир дегене 1300 сом өлчөмүндө 2024 жылдын 1 январынан баштап бирдик үчүн 1400 сом. Булак Назар Ньюс KG. Пентагон өзүнүн армиясынын кубаттуулугу тууралуу Кытайга кыйытты. Американын армиясы дүйнөдөгү согушка даяр армия экенинен эч ким күмөн санабашы керек. Бул тууралуу АКШнын коргоо министринин орун басары Колин Калдын айтканын РИА Новости жазды. Америка Кошмо Штаттары дүйнөдө согушка маш жөндөмдүү экенинен эч ким күмөн санабашы керек деген ал. Кал Кытайда бул айтылгандарга макул деген пикирин кошумчалаган. Кытайда мындан күмөн санабайт жана биздин кубаттуулугубуз боюнча кабары бар деп белгилеген министрдин орун басары. Булак Назар Ньюс KG.
Түндүк Корея Кызыл деңизге 4 ракета учурду. Түндүк Корея Сары деңизге кыска аралыкка учуучу 4 баллистикалык ракетасын учурду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын Yonhap маалымат агенттиги билдирди. Маалыматтарга караганда ракеталар Түндүк Пхенган провинциясындагы Тоним аймагынан жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:32 менен 11:59 ортосунда атылган. Ракеталардын алыстыгы 130 км, учуу бийиктиги 20 км, ылдамдыгы 5 км/саат. Yonhap агенттигинин маалыматына караганда, башка өзгөчөлүктөр Түштүк Кореянын жана АКШнын чалгын кызматтары тарабынан кылдатталданат. Белгилей кетсек, учуруулар кедир каршылык көрсөткөн АКШ Түштүк Корея биргелешкен Кыракы Бурон авиа машыгуусунун фонунда жүргүзүлүүдө. Алар 31 октябрда башталып, 4 ноябрга чейин уланат. Маневрларга 240тан ашык учак, анын ичинде алдыңкы америкалык F-35A Stealth истребительдери катышууда. Кедир Сеул менен Вашингтондун ушул жана башка машыгууларынан улам Корея жарым аралы дүйнөдөгү эң жогорку аскердик чың алуу орун алган ысык чекитке айланганын жана аймактагы коопсуздук кырдаалы олуттуураак болуп калганын билдирди. Октябрь айында Түндүк Корея 5тен ашык ракета учурган, ал эми Кедирда канаттуу ракеталарын сынаган. Кошумчалай кетсек, 24 октябрда Түштүк жана Түндүк Кореянын аскерлеринин ортосунда атышуу болгон. Сеулдун эскертүүчү атууларына жооп катары Пхеньяндан бир нече ракеталык системалар аркылуу 10 снаряд атылган. Анткени Кедирдин кемеси деңиз демаркация сызыгын кесип өткөн. Булак Назар Ньюс KG.